атам билчетин атам бакпаган эме болуп атат да, атам бакпай. Анан кийин ошо тиги тайжеме жерди бербей койду. 4 сотук жерди бербей койду. Анан эмеси приступ кармап, ушинтип оор мен больницага жатып, анан тигинтип минтип деп. Ошондо дагы мен лечениясын мен төлөп берип аттым. Тиги ошо документтерин да бербей койгон. Пенсияга бир болбогон, арзыбаган бир пенсияга чыгып калды атам. Бул жерде ушу сиңдим Таңсулуу келбей калды. Эмеге сүйлөй албай калды. Анткени ал аябай стресс болуп, дары ичип, башы ооруп жатат үйдө. Аябай эме болду да, ооруп атат мындайча айтканда. Ошо убагында ошо тиги Таңсуулууну дагы уруп, бутун дагы сындырып, табарсыкка тээп, аябай катуу урган да убагында. Аябай катуу урду. Анан өзү дагы, ошо талант өзү дагы ошо эметкенде ооруганда больницага алып барып, эмеси приступ кармап, ушинтип оор мен больницага жатып, анан тигинтип минтип деп. Ошондо дагы мен лечениясын мен төлөп берип аттым. Капельницага алып барам, дары-дармегин алып берем. Үйгө келсе кой тиги үйүң жылуу, 1000 сомдой акча берем. Светиңе төлө, сууңа төлө, үйүң жылуу болсун, ооруба деп. Ошонун баарын ошентип эметип акча берип ошентип жүрдүм да. Ошонун баарын эмне кылды? Түкүрүп эле кетип калды мына. Мени кайра жамандап ушинтип. Таңсуулууга кылган мамилеси эжесине ошондой мамиле кылды да. Анан камалган, ал жинденип үйдө жатат азырчы, башы да ооруп, дары ичип. Камалган, анан минткен, анан тигинткен деп жалган эмелерди айтыпчы. Ал үчүн жооп берет ал. Жооп берет. Ал эмеге кайрылам деп атат. Органга кайрылам деп атат. Милицияларга кайрылам, заявление жазам деп атат. Ошентип жалган айткан үчүн мен качан камалыптырмын 3 жолу деген. Ошого эле жинденип атат аябай. Ошентип мен жакшылыгымды да билбейт, больницага да алып барам, капельницага да алып берем, дары-дармегин да алып берем, светине да акча берем. Үйдө болгон продуктумду мейлем жаңгыз жашап атат, анда үйлөнө элек болчу. Жаңгыз жашап атат эми, тамагы салатымдан берем, нан бышырсам нанын берем, вареньямды берем. Эмне кылды? Мен ыйлагым келип атат азырчы, бүт ошонун баарын түкүрүп коюп мени жаманда отурат ушинтипчи. Тиги келин экөөбүздү мынтип тиги кайраштырып коюп, аны тигинтти анан минтти анан деп. Убагында ошо эсенге дагы ошондой эме кылды да. Ал дагы операция болуп келгенде аны да түртүп, тиги келинди да чачтап, чачынан жулуп, ошондой кылган, бизди үйгө киргизбей. Эсенди, Зинатты, мени ошондой бир скандал болгондо, анда дагы ошо Зинат чыкты, мен муну сотко берем деп ыйлап чыкты. Мени да жаман көрүп чыкты. Силер кайра иниңерге тартасыңар. Эсенди да урушуп чыкты. Сен иниңе тартып койдуң, эжең экөөңөр. Сенин бир тууганың да ал деп. Ошондо да кой, эл эмне дейт деп ошону дагы сотко берген жокпуз биз ошону. Сотко берген жокпуз. Урматтуу кыргыз эли, мен Рысбек уулу Исламбек, Молдоканова Венера Союзбековнанын улуу баласы болом. Ошол кече өткөн окуя боюнча маалымат берип кетейин дедим эле. Молдоканов Талант Союзбекович менин бир тууган тайкем болот. Бул иш боюнча силер толук маалыматтарды билбейсиздер, мен ошол тууралуу толук маалымат берип кетейин деп кайрылуу жасадым. Ал жерде иш мындай болгон. Бул Молдоканов Талант Союзбекович деген менин бир тууган тайкем болот. Биз бир үйдө чогуу жашаганбыз убагында. Тайнем Акунова Калиман 2004 жылы 8 июль күнү каза болуп калган. Андан кийинки жашоо ошол Молдоканов Союзбек Молдоканович мен таятам болот. Ошол чогуу бир үйдө жашаганбыз. Ошол Молдоканов Талант Союзбекович, Молдоканова Таңсулуу Союзбековна, мен үчөөбүз чогуу бир үйдө жашаганбыз. Ошол жерде окуя мындай болгон.
бул Молдоканов Талант Союзбекович атасын караган эмес да. Атасын караган эмес. Ошол тиги суу алып кел баягы бакпай койгон да, бакпай койгон. Эч бир баягы суусун дагы берген эмес. Бир жака суу алып келет. Бул сууну мен только өзүм гана колдоном. Өзү тамак жасайт, атасына бербейт. Сен өзүң алып келип же ар кимиңер өзүңөрдүн жашооңорду өзүңөр кургула деп ошондой өтө сараңдыктын бийик даражасын көрсөткөн да. Бийик даражасын көрсөткөн. Анан ошол жерден таятам ошол үйгө чыдабай ошол 2009 жылы ошо үйдөн кубалап жиберген бул атасынчы. Үйдөн кубалап жиберген, бизди баарыбызды кубалап чыгып, өзү жалгыз ошол үйдө жашаган. Биз болсо ошо тайкебиздин үйүндө, Молдоканов Эсен Союзбекович тайкемдин үйүндө жашаганбыз ошол жерде. Ал жерден 2012 жылга чейин жашадык. Ошол күндөрү баягы Молдоканов Союзбек таятам ооруп калды. Жыгылып түшүп, инсульт алып, бир колу, бир буту иштебей калган, оң жак тарабы иштебей калып, анан кийин ошол жерде операция кылдырганбыз. Операциядан кийин да кол буту иштебей калып, 6 ай төшөктө жатты да. 6 ай бою 18 күн больницада жатты. Больницада мен карагам. 18 күн бою караганбыз. Ошо Молдоканов Тилек Союзбекович тайкем экөөбүз караганбыз, бакканбыз ошол жерден. Бул атасына бир тыйын дагы акча чыгарган эмес да. Немесине дагы баягы операциясына да чыгарган жок, дары дармегине дагы акча чыгарган жок, караган дагы жок, баккан дагы жок. Анан ал жерде ошо биз 6 ай бою биз бакканбыз. Өлөр өлгөнчө ошол үйдө тайкемдин үйүндө бактык да. Өлөр өлгөнчө ошо төшөктөн тура албай калган, заңдап койчу, заара кылып койчу, ошонун баарын жууп тазалап, тамак ашын даярдап берип биз бакканбыз да. Бул атасын бакпай койгон. Анан ошол атасын бакпай койгон адамды кантип биз ошол үйгө калтырабыз да. Андан кийин ал кезде мамилебиз жакшы болчу, андан кийин бузулду да. Ошол андан кийин баягы ушундай бир арам ниети бар экенин ошол кезде биз билчү эмеспиз да. Андан кийин билдик ошол тиги биздин үйгө келип баягы тиги телефонго болгон нерсенин баарын жаздырып жүрчү экен. Күн сайын үйгө келип атайын ошо тиги Молдоканов Эсен Союзбекович тайкемди, жеңемди баарын жамандай берчи. Келип эле жамандай берип ошолордун баары телефонго жаздырып бериптир. Өзү чыракка май тамызып, өзү баарын башын баштап коюп, бизди атайын тукуруп, ошо бири-бирибиз менен уруштурайын деген ниети болгон да, кара ниети болгон. Андан кийин Молдоканова Таңсулуу Союзбековна менин тайжем болот, бир тууган тайжем болот. Ошо эми тагдыр экен, турмуш 2 жолу турмуш көрүп, же ошо ажырашып кетти, же күйөөсү жок, же баласы жок, же үй жайы жок, ошо шаарда квартиралап көп жыл жашап калды. Ортодон ошо баягы ооруп калган күндөрү болуп, операция болуп, жатып калган күндөрү болду. Ошода квартиранын акчасын төлөй албай кыйналып калган учурлары болду. Ошол учурда колдон келишинче баягы каралашып жардам берип аттык да. Бул талант, Молдоканов Талант ошол кезде дагы биз кайрылуу жасаганбыз. Ошо Молдоканова Таңсулуу бир тууган эжең болот. Ошол короодон таятамдын короосу негизи ошо 24 сотук да. 24 сотук. Ошол 24 сотуктан 4-5 сотук жер берип кой деп кайрылуу жасаганбыз. Кайрылсак бул таза көгөрүп, көкпеттенип бербей койду. Өзүнүн бир тууган эжесине бербей койду. Ошол жерди бербей коюп, ошо уруш ошол жерден башталган да. Бербейм деп чыкты. Биз айттык, сен бир тыйын акча чыгарбай эле кой. Болгону жерди эле бөлүп берип кой. Документке кеткен каражаттын баарын биз өзүбүз көтөрүп берели. Ошол жерге времянка болсо дагы үй тургузуп берели. Шаарда квартиралап жашабай, үйгө жашасын, өзүнүн үйүнө жашасын. Ошол жерден коронун аягынан жер бөлүп берип кой десек, таза көкпеттенип бербей койду жерди. Анан ошол жерден уруш башталды. Анан кийин таза бербейм деп чыгып алды. Бир тууган ошо тиги улуу байкелерибиз бар, ошол тиги Анарбек атаны, Тимур байкени алып баргам ошол жака. Алып барсам, анда дагы көкпеттенип, ошо улуу байкелерди дагы тилин албай, алар менен дагы урушуп, бүгүнкү күнү эч ким менен катташпайт.
туугандардын ичинен эч кимиси менен катташпайт. Эч ким муну тойго да чакырбайт, жакшылыгына да чакырбайт, жамандыгына да чакырбайт да. Чындык ушундай да. Эч ким катышпайт. Бул элден чыгып калган, өзүнүн баягы кошуналары менен эле мамилеси жакшы болбосо, башка эч ким менен мамилеси жок да мунунчу. Анан ошондой кара ниеттик кылып, туугандар менен урушуп атат. Мунун өйдө жакта Исмайылда 20 сотук жери бар. 20 сотук жери бар. Убагында таятам алып берген жери 2002-жылы алган. Ошол үйүнө биз фундамент куюп бергенбиз. Эсен Молдоканов Эсен Союзбекович Тайкем болот. Ошол стенасын көтөрүп берген. Ошол фундаментин куюп, стенасын көтөрүп берип койгон үйдү дагы толук өзү бүтүрө албай койгон да бул. Кийин ошо стенасын суу жеп, баягы жамгыр жай берди, кар жай берди. Бир кыштын ичинде ошо кулап калды, стенасы кулап калды. Ошо ойдон жатат да, ошо жерде жеричи. Таза үй жайым жок дегени бул туура эмес да. А жерде 20 сотук жери турат. Анан кийин бул өзү өтө жалкоодо иштебейт да. Ошо жалкоолуунун себебинен ошо үйүн дагы салып бүтүрө албай койду. Ошонун өзүнүн жашоосуна да тың боло албай койду да. Баягы элден ошо карыз ала берди, сурай берди, элге кайрылуу жасай берди да. Анан кийин только ошо по факту сүйлөп атабыз. Анан кийин баягы 70 кой тууралуу сөз болуп кетиптир. 70 кой тууралуу мен билем да, иш кандай болгонунчу. 70 койду ал негизи Молдоканов Союзбек Таятамдын койлору болчу да. Аны ортодон баягы ал кезде Акунова Калиман Тайнем дагы бар болчу тирүү кезинде. Анан ошондо бир аз баягы чыр чатак чыгып кетип, эки Таятам менен Тайнем эки башка жашап калган. Ошондо бул Молдоканов талант Тайнем болуп ошол койлорду сатып түгөтүшкөн да, өзүлөрүчү. Сатып түгөтүшкөн. Аягында бир аз эле бир 30 баш кою калган да. 30 баш эле кою калган. Ал кезде тиги 2002-жыл болчу да. 2002-жыл болчу. Мен ал кезде жаш бала болчумун, кичинекей болчумун. Анан кийин Эсен Молдоканов Эсен Союзбекович Тайкем келип, ошол баягы жер иштетчи, дыйканчылык кылчу, жер иштетчи. Ошол жерге баягы немеси жетпей калып, баягы каражаты жетпей калып, анан атасынан келип кой сурап, ошол 3 коюн бериптир. 3 коюн саткан. 3 коюн сатып, ошо солярка алып, эгин иштеткен да, 3 коюн ал өзүнүн атасынан алган кой да. Ага бул Молдоканов таланттын эч кандай тиешеси жок да. Калган койлорду өзүлөрү сатып түгөтүшкөн. Аягында бир 30 эле кой калган. Ошол 30 койду көбөйтүп бакканбыз да. Андан кийин 2004-жылы Тайнем каза болуп калды. Андан кийин чогуу жашап калдык. Ошол жерде биз бакканбыз. Ошолду 68 башка чейин көбөйгөн да ошол койчу. 65 башка чейин көбөйгөн. Анан кийин ошол койду биз мен чогуу багышкам да. Ошол койлорду багышып, анан кийин аягында буга ошол койлордун баарын өзү сатып түгөткөн. Негизи өзү сатып түгөткөн. 70 кой дегени бул жалган жала жаап атат. Эч кандай анын койлору эмес болчу. Мен багып аткан койлор деп эле кайра сайрап атат. Ал негизи Таятамдын койлору болчу да. Таятам өзү берген ал койдучу. Анан кийин баягы жерине өзүнүн участогу бар. Анан кийин ошо тиги Тайжеме жерди бербей койду. 4 сотук жерди бербей койду. Анан биз ошондой кеңештик да. Ортодон бир туугандар, тайкелерим, апам болуп чогуу кеңештик. Ошол жерден ошондой чечимге келдик. Анда наследственно бөлөлү. Ошол жерди наследственно бөлөлү. Негизи ошол жерди 20 сотук жери бар. Жок, ал өзүнүн жери. А бул Таятамдын жеринен тышкаркы жер. Сугат кайрак жерлер, Жок, участок айылдын так ортосунда, центринде участок, өзүнүн личный участогу өзүнүн атына катталган жери бар. Ал жерди ошо баягы жерим жок, мен тиги балдарым менен талаада калам, анан андай-мындай, ал 3 балам бар деп айтып атат. Ал 2 баласы ээрчип келген бала экен, аялынын мурунку күйөөсүнөн экен, бир эле баласы өзүнүкү да. Өзүнүн баласы.
Ал тууралуу деле биздин маалыматыбыз бар. Ал кезде, ошол кезде аялы да, баласы да жок болчу да, биз урушуп жүргөн кездечи. Анан кийин ошо тайжеме 4 соток участокты бербей койду. Анан кийин биз ошондой чечимге келдик, наследственно мураска бөлүнсүн деп. Мураска бөлүнсүн деп чечимге келдик. Ошол боюнча 2024 жылы баягы эме айында, октябрь айында биз ошо адвокатка кайрылуу жасаганбыз. Адвокат ошондон бери ушул күнгө чейин созулуп келатат да. Ошол жер улам жылдырылып, сот процесси улам жылдырылып келип, бул каршымын дей бергенден ушул күнгө чейин созулуп келди да. Анан кийин ал жер болсо эми могу 4 августта соту болот экен, ошондо билинет да, сотчу. Анан кийин баягы солярка урдаган, анан тиги темирлерди урдап саткан деген булардын баары жалган жала. Мага каршы жалган жалалардын баарын жаап атат. Бул өзү меле аябай тиги өзүнүн бир да кемчилиги жок периштедей көрсөтүп атат. Чындыгында өзүнүн кемчиликтери аябай көп да, аябай көп. Атасын бакпай койгон, керек болсо атасы ошол каргап атып өлгөн. Ошол жерди, өзүнүн участогун менин атыма каттатып берем дегенде, мен ошол кезде мунун кара ниети бар экенин билген эмесмин. Мен макул болбой койгом. Андачы менин атыма каттатып берем деген. Бул жерде Молдоканов Тилек Союзбекович тайкем отурат. Андан кийин тайкеме сунуш кылган ошол жердичи. Сага каттатып берейин дегенде, тайкем да макул болбой койгон. Жок кой, мен аны менен соттошуп ызычы болбой эле коеюн, элге уятыбыз чыкпай эле койсун деп. Ошо ойдон токтоп калган ал ишчи. Анан кийин мунун кара ниетин кийин билдик да. Ошо тайжеме жерди бербей койгондо, 4 соток жерди аяп койгондо, ошондо билдик. Ошондо анан кийин наследственно бөлүнсүн деп ошондой чечимге келгенбиз. Анан эми бул болсо сот процесси эми бөлүнөт. Эми бул болсо баягы жалган жалалардын баарын бизге жаап атат да. Эптеп эле элге уят кылыш керек болуп атат. Биздин атыбызды каралап, өмүрүбүздө биз эч кандай ушундай урдаган эмеспиз да, эч нерсени урдаган эмеспиз. Анан кийин бул ким Молдоканова Таңсулуу Союзбековна менин тайжем болот. Мен ошол кезде мектеп окуучусу болчумун. 10 класста окуп жүргөн кезим болчу. 2008 жылы бул Молдоканов Талант Союзбекович менин тайжемди сабаган. Колун сындырып, бутун сындырып, мурдун сындырып, таарсыгын жаратып, башынын баары көк ала, бети башынын баары көк ала, ошондой эле камалып кете турган киши болчу бул. Ошол кезде эле камалып кете турган киши болчу, бирок биз ошонун баарын жашырганбыз. Элден жашырып кой, элге уятыбыз чыкпасын, кой, бир туугандар урушуп ушундай болбосун деп жаап жашырып койгонбуз. Ушул күнгө чейин жаап жашырып койгонбуз. Ошол кезде эле камалып кете турган киши болчу да булчу. Себебин сурасак, баягы мен койлорумду, 3 коюмду сатып жиберген, анан кийин велосипедимди сатып жиберген, анан тиги аккумуляторумду сатып жиберген деп каяктагы бир жалган жалалардын баарын жаап, эми ошол дүйнө үчүн өзүнүн бир тууганына ыра көрбөдү да, бир дүйнөнүчү. Анан өтө сараңдыктын эң жогорку даражасын көрсөттү да булчу. Анан ошондой чечимге келдик. Эми болсо ошол сабаган тууралуу дагы кылмыш иши козголсун деп, эми ошол тууралуу дагы биз кайрылуу жасайлы деп чечтик да. Жок, ушул жерде биз суроодо токтоп кетчү берсе. Укук коргоо органдарына алып жаздыбы эже өзүбүз калса? Жок, ошондо биз жазам дегенде биз токтотуп калганбыз. Элден уялып биз токтотуп калганбыз. Ошо токтоп калган да. Кой, ошо таятан баш болуп, кой элге уятыбыз чыкпасын, бир туугандар мушташып, баягы Союзбектин балдары дагы ызычы болуп атат деп, элге сөз тарабасын деп биз токтотуп калганбыз. Бул ошол кезде эле арыз жазып, каматып жүрө турган киши болчу да. Камалып кете турган киши болчу. Колун сындырып, бутун сындырып, эми анткенге эч бир укугу да жок болчу да. Керек болсочу бир тууганын эжесине кол көтөрүп ушундай күндөр өткөн да. Өзүн аябай бир таза периштеден ак киши болуп көрүнүп атат да булчу. Бирок чындыгында ошонун аягында ушундай былык иштери бар да, артындачы. Атасын бакпай коюп, атасын каргап өлгөн күндөрү болгон, булга каргыш тийген да. Каргыш тийген. Биз ошолордун баарын элге айтып чыктык. Эми ошол айла жок, ошого чындыкты айтышка туура келди да, Анан кийин ошондой күндөр өткөн. Мен Молдоканова Венера кечеги видео жалган, туура эмес экен, ошо тууралуу айткым келип атат. Молдоканов Талант иним болот.
бүт туура эмес информацияларды таратып элге ушундай жалган сөздөрдү айтып атат. Бул жалган бүт жалган сөз. Мен ошон үчүн ушуга келдим айтайын деп. Бул Молдоканов Союзбек атам документти урдап кетти деп атат. Мен эч кандай документти урдап кеткен эмесмин. Ал үйдүн кызыл килтеген китеби дагы эмес болчу ал. Бир болгону 3 эле барак. Мен митиркем жоголуп кетип, ошол үйдө болчу, атамдын үйүндө болчу. Баары мен ошо документтеримдин баары атамдын үйүндө болчу. Анан ошону алайын деп барып атамдын документтерин дагы алып атам. Ошо пенсияга чыкканда тетиги ошо документтерин да бербей койгон. Пенсияга бир болбогон, арзыбаган бир пенсияга чыгып калды атам. Ушу документтерин бербей коюп, жок деп ушу талант бербей койгон атама. Эмгек книжкасын бербей койгон, трудовойун бербей койгон. Дагы паспорту, анан кийинки аларда трудовой книжкаларда 82-жыл деп ошондон бергисинде эле пенсияга чыгып калган, бир болбогон эле пенсияга чыгып калган. Ошол документтердин баарын мен үйдөн таап чыктым. Ошону жок деп бербей койгон. Мен митиркемди ошого баргам да, митиркемди алып алайын деп. Бирок митиркемди тапкан жокмун мен. Ошол үйдүн документин атам грамоталык түрүгесинде мага алып барып берген эле. Өйдө Исмайылга. Ушуну бекитип кой, мен үйүмдүн документи деп мага берген эле. Ошондо мен Арчебешиктеги үйүмдүн документи, анан ошо атамдын документин ошо Ортнокүйдө Исмайылда турчу. Эметип, мен сактап койдум беле. Анан кайсы убакта келип урдап кеткенин билбейм. Бир малда эле жок болуп калды. Арчебешиктеги үйүмдүн документи да жок болуп калды, атамдын эмеси да жок болуп калды, кагазы да жок болуп калды. Анан кийин мен туура келди ошол Арчебешиктеги үйдү документи жок, мен арзан эме кылдым да, канча акчам кетти ага мен ошол кайра документин жасап сатканга. Арзан сатып калдым мен ошол үйдүчү. Болбогон эле бир баага сатып калдым. Ой, бул талант бүт жалган айтып, жаман эме кылды да, ушу уят кылып атат. Бүт жалган айтып атат. Атамдын убагында деген бакпай койгон. Атам инсульт алып, больницага жатты. Анын бир тыйын деле акчасы кеткен жок. Молдоканов эсен иним болот. Бүт ошол операциясына бүт акча каражатын бүт эсен төлөп, дары дармегин бүт эсен алып берип атты. Бүт эсен эме кылды. Балам Исламбек багып атты, больницада жатты, багып атты. Үйдөн Тилек, Молдоканов Тилек иним болот, ал үйдөн багып атты. Мына 6 ай жатты үйдө, 6 ай жатты. Инсульт алган киши эмне жатат төшөктө. Заңын кое берет. Памперсте жатып калды. Бүт ушу Тилек иним менен балам бакты ошону. Ошондо бир дагы келип, даже сурап да койгондо жок, багып да койгон жок. Мындайча айтканда бир тыйын деле кеткен жок, ушу үйдөн деле чыккан жок ал эч такыр. Эмне болсоңор ошо болгула да. Андан кийин атам ушинтип каза болуп калды сентябрь айында. Каза болгондо өзүнүн үйүнө алып барыш керек да. Анда Исмайылда үйдө болчу да, атам ошо ооруп жатканда биз ошол жака багып калдык. Анан келип, өзүнүн үйүнө коелу десек, ошондо скандал чыгарды, аябай скандал чыгарды. Эмнеге силер бар эсендин үйүнө койгула, бияка алып келбегиле депчи. Анан мына туугандарыбыз деле бар. Тимур туугандарыбыз, Анарбек байке тууганыбыз болот. Кой, антпе, минтпе деп аябай уруштаны чынындачы. Бул сенин үйүңбү же атаңдын үйүңбү? Бул үй сеникиби же ким атамкыбы деп ошондо да урушуп ызы-чуу болдук. Алып баргыла, алып кеткиле, буяка койбогула деп ошентип скандал аябай чыгарды. Жанынан деле бир тыйын акча кеткен жок анын. Бүт эсен чыгарды, малын эсен чыгарды, союшун бүт эсен чыгарды чынында. Ашын бердик кийин, 1 жылдан кийин ашында чогултуп мал сойдук. Ал бир тыйын акчасы кеткен жок аныкы. Бүт өзүбүздүн акча менен атамды эметип атабыз. Ал кандай ал эмеси бар анда тиги ошо атасын же өзү койбосо үйүндө жашап, анан кийин бизди да киргизбейт. Мейли биз элден уялдык. Кой, мейличи
кой унчукпай эле коелу, бул эл эмне дейт деп. Эл эмне деп айтат, кой уят деп ошо жаап жашырып жүрдүк биз ошонучу. 2012 Ошо 2012-жылы каза болгон. Вот ошол убакка чейин деле унчукпай жүрдүк биз. Кой уят, эл эмне дейт болупчу, эл кой укпасын депчи жаап жашырып жүрдүк бүт баарын. Анан мына өзү келип кайра ушинтип уят кылып атат бизди, аябай уят кылып атат эл журтка. Бул уят аябай. Ошо атамды ошентип койдук, ошентип анан эми баягы үйүн мурас катары бир туугандар бөлүшөлү деп эме кылдык да. Чечтик, адвокатка бардык. Булар мен ойлогом, мен сиңдиме эле берип коеюн. Анын жери жок, квартирада жашайт. Ошого эле берип коелу. Убагында ошону дагы айттык да, эми ошо жер участогун сиңдиме бер. Сен эжең да берип кой, 4 сотку, 5 сотку бербейм деп чыкты. Бербейм, ай бул атамдын үйү да. Атамдын үйү, сен эмнеге бербейсиң сен деп. Ой, бербейм деп эле койду. Анан Анарбек байке тууганыбыз болот. Тимур барды Исмаилдан. Анарбек байке барды. Алар деле суранда, берип кой, сен эжең да, бир тууганың да деп. Анан биз ойлогонбуз, ошо жерин эле берип койсо, мейли сүйлөшүп, жерин берип койсо, биз эме времянка салып берип койсок, эми шаарда Батирде жашабай, өзүнүн үйү кирип чыгып жашай берет эле деп ойлодук эле. Бербей койду, аны да бербей койду. Анан ошо бөлүшкө туура келип калды. Андан кийин айтсаңыз, азыр ошол 21 20 сотукпу? Жер 24 сот. 24 сот. 24 сот. 24 сотукты мен 2 балам бар. Аларга мен мураска калтырып үй салып беришим керек деп атат да. Ошондой деп айтты кече күнү барганда. Анан ал ошол убакта ал үйлөнө элек болчу. Мен ушул убакка чейин мен аялын дагы тааныбайм менинчи. Аялын дагы тааныбайм. Ал убакта үйлөнө элек болчу. Балдарын деле көрө элекмин менчи. Ал балдары аныкы эмес, балдары. Аныкы эмес. Ал ошо жана келиндин ээрчитип келген балдары. Билбейм ал кимге мураска калтырат, билбейм. Билбейм ал бирөөнүн баласына калтырат мураска. Өзүнүн балдары турса биякта. Мен мисалы, мен Исламбек баламдын деле жер участок эчтекеси жок. Мен деле ошого алып берип койсом болот мисалы. Мага кереги жок, тиги ээрчитип кеткен бала чакасынын мага кереги жок, эч кандай кереги жок мага. Аны ошого чечиштик. Мейли, сиңдиме бербесең, анда бир туугандар болуп бөлүшүп чечишип алалы, анда ошону бөлүшөлү, анда атамдын эмесин деп ошого. Эми ошол атам канча жыл мурун каза болду, 12-жылы. Эми ошондон бери мына бөлүшсөк, атамды айтып эле ошондо эле бөлүп алмакпыз. Кой, элден уялдык, элден уялып жүрдүк. Эмне деп айтат? Элден кой уят, эл эмне дейт болуп жүрдүк. Анан аягында монда эмеге келдик да, документ урдап. Мен эч кандай документ урдаган жокмун. Таланттын атынан мен документ урдаган жокмун мен. Мен атамдын Молдоканов Союзбек деген документти эле алып кеттим. Ал мен үйүм, ал мен чоңойгон үй ал. Кичинекей кезимде чоңойгом ал үйдө. Ошол үйдө чоңойгом. Бүт баарыбыз ушу бешөөбүздөн ушакта чоңойгонбуз. Эми азыр барсак ал үйгө киргизбейт. Бар кеткиле дейт. Кубалайт бизди. Аякта атам деген канча соонун кылып бир терек бактарды тиктиле. 2 катар, 4 катар бактар бар эле. Соонун теректер бар эле. Бүт ошонун баарын кыйып сатты. Эми аякта эчтеке жок. Соонун эмелердин баарын ошо атам өзү тиккен эме болчу, ошолор теректер болчу. Тимелер соонун болуп өсүп турган ушу строй материалга жарайт деген эмелердин баарын эми мейлеме деп ага деле унчуккан жокпуз. Мейли деп. Алсак тетиги мурун эле ошо эметип алып коймокпуз. Ушу сиңдиме бербей койду. Анан ушинтип жала жаап, калптын баарын сүйлөп, урдап кетти деп. Мен анын атында жазылган эчтекесин урдаган жокмун мен. Мен только атамдын атына жазылган гана кагазын алдым. Ал мондай эме эмес да, кызыл китеп эмес, ал барак жөнү 4 илгерки 76-жылкы бир 4 эле барак ал. Ошол атамдын атындагын эле мен алып кеттим. Мен ошондо митрикемди карап баргам, ошо митрикемди да бербей койду. Азыр ошо митрикем ошонун үйүндө жок деп бербей койду. Даже атама да кайтып атпаймбы? Эмгек эмесин трудовойн бербей койду. Үйдө да ошо эсен инимдин ошо чоң ошо
ал ошо дыйканчылык менен алектенет. Ошо дыйкан эме менен алектенет. Ошо чоң бочкасы бар болчу. ичинде аркасында Бир канча тонналык, бир 5 тонналык болуш керек эле. Цистерна бочка 10 тонналык болуш керек, э? 10 тонналык. Ошонун ичинин баары эле ошол буудай болчу. Ошо буудай суудай менен эле жок, сатып жиберди. Буудайын да сатып жиберди, цистернасын да сатып жиберди. Буудай суудай менен. Ошо эсендики болчу. Бүт өзү паровойлор бар болчу аякта. Ошо атамдын үйүндө. Бүт анын баарын сатты. Эми аны деле биз сотко берген жокпуз. Дагы эле баягы эл эмне дейт? Кой, баягы бир туугандар кыргызышып атат деп. Кой деп келдик ошону. Кой, мен болсо айтып аттым, кой, ызылдашпай эле коелу. Аны эсен да айтып атты. Ай койчу мейличи, элдер эмне деп айтат, мындай чыксак элдер шылдыңдайт айтат деп. Мен да айтып аттым, кой болду, кой. Унчукпай эле койгула, мейли, эмне кылса ошо кылсын, мейли жашай берсин деп. Ушул убакка чейин мына атам өлгөндөн 12-жылы өлдү. Ошол бойдон ушу тийишпей да, барбай да калдык, катташпай да калдык. Өзү киргизбейт үйгө, атамдын үйүнө. Киргизбейт. Биздин баарыбыздын укугубуз бар да киргенге. Кирип аяк эметкенге. Ал менчиктештирип алды. Өзүнүн участогуна барсын, участок алып берген. Эсен деген бүт фундаментин куюп, эмесин көтөрүп берген, стенасын. Мына иним, Тилек, балам, ушу Эсен, бүт Эсендин акчасы кеткен жерденчи, анын бир да акчасы кеткен эмес. Бүт ошо эме куюп берген, инилерим, балам. Ошол даяр үйдү көтөрө албай, стенасы күн жааганда бүт кулап урап түшүп калды. Мына азыр деле ошол же салып албайт, канча жыл болду, 2002-жылы алыптыр ошол жерди. Ошол бойдон жатат. Жатат ошол бойдон. 24 жылдан бери салбай. 24 жыл болду ошол бойдон жатат мына. Исмайлыктар билет го. Билет, жакшы билет анычы. Ошонун жери экени, канча жыл эметкени, ошо курай басып жатканы. Малина тигип бергенбиз, клубника тигип бергенбиз. Аерге да клубника, малина тигип бергенбиз, мейли бир тууганыбыз экен, мейли деп. Аны деле иштете алган жок. Аны деле. Бир тууган катары чогуу 5-4-өңүздөр уюштуруп бердиңиздер да, Ооба, биз да жардам берип ат. Отоп да беришти. Отоп да бердик, сугарып да мейли бир тууганыбыз экен, өзүбүздүн тиги иче турган тамагыбыздан бери үйүн алып барабыз да. Эми үйүнө барсак эми чынын айтайын, мына Кудай турат го, Кудай карап турат, үйүндө жей турган эчтекеси жок да. Өзүм алып барам баарын. Өзүм алып барып кой тиген, моуну тигип берели, сугарып багып ал, малина. Өзүмдүн малинамды ушу балдарым мына Тилек, балам өзү Эсен машинеси менен алып барып берет. Көчөттөрдүчү машинеси менен алып барып берет Эсен, суранам мен. Кел алып келип бер. Анан алып келип берет. Бүт тигип да бердик, бүт жасап бердик. Ошого да ошо тамак ашынан бери өзүбүздүн тамагыбызды өзүбүз алып келип жейбиз. Үйүндө эчтеке жок да, жейли десекчи. Эчтеке жок. Какшыйттым элечи. Анда аялы да жок болчу, эч кимиси жок болчу. Эмне мындай надандык кылат, мен билбей калдым менчи мунучу. Бир коро эмес, 2 коро малина тигип бергенбиз. 2 коро малина бар болчу. Ошонун баарын эмне кылды? Бул чөп басты, эчтеке курай. Азыр деле мына курай басып жатат. Сарай жатат ошол бойдон, бузулуп эле, илгерки ойдон эле. Атам кандай жашап жүрдү, ошол бойдон эле жатат, ошол бойдончу. Ошонун баарын оңдобойбу? Үй салып албайбы өзүнүн эмесине? Үй салып бир квартиранттарды киргизип койсо деле акча түшүп турмак да. Азыр квартирада кандай акча түшүп атат? Өзүнүн участогун үй салып албайбы? Кичинекей кылып, тыпыйтып. Бирөөнү киргизип койсун, огородун бактырып койсун. Анткен жок, мына өзү жалко, ошонун баарын кылган жок. Мына менин жерим, анан менин үйүм деп. Эч кандай анын үйү эмес. Анан мени урдап кетти деп, мен ушунча элдерге жаманатты кылып мени. Бул уят. Ушул эме видео тарагандан бери, кечетен бери, мен таптакыр таң атканча уктап алган жокмун. Мен аябай нерв болуп, аябайчы. Баарыбыз нерв болдук. Мына келип алып, эмне деген сөздөрдү айтты. Тиги келинди ушинтип өлтүрөлү деген деп. Ал эмне деген айванчылык ал, жалаанын баарын жаап, уруштуруп, ортобузга мондай май куюп атат да, солярка куюп ушинтип атат, тутантып элечи. Орто жолдон урушуп кетсин булар депчи. Келин экөөбүздү жаман кылып атат бу жердечи. Мына сиңдим да жинденип, кече видеону көргөндөн мен такыр уктаган жокмун. Мен мына Кызылтуун эли билесиңер, кечке малина теребиз, малинадан чарчайбыз.
чарчап отурсам дагы мен вообще уйкум келбей, нерв болуп жаман болдум, аябайчы. Мен малина терип атып чарчадым чын эле. Аны көрүп алып огош бетер нерв болуп, таң атканча уктаган жокмун мен. Такыр уйкум келбей калды да, билбейм, башым ооруп, ушу дары ичип атам. Эмне деген акмакчылык бул, элдин баарына мынтип жарыялап депчи. Эмне кереги бар эле ушуну деп. Кой деп жаап жашырып отурсак, кылган иши ушул. Өзүнүн эмесин ачып атат да. Өзүн уят кылып атат. Өзүнүн эмесин ачып атат. Кой деп биз жаап атсак, ал ачып атат монтипчи. Өзүнүн абирин өзү төгүп атат, мындайча айтканда. Мен аябай уялып атам мынданчы. Мондай калп сөз, жалган сөздөргө жаман уялып атам мен азыр элдерденчи. Ошонун сөзүн бул инисиники тура турбайбы депчи. Азыр ушундай жаман башым ооратса дагы мондай келип, кой деп жаман жиним келип ушинтип кайрылуу кылып атам ушундайчы элдергечи. Элдер жаман ойлоп калбасын, эметпесин деп. Ал болсо мына уят кылып атат кишини ушинтип. Мен Молдаканов Телек Сойбекович. Мен Бүлтөган талант, Молдаканов талант Сойбек, ошол эме кандашыма 5 соты берип ошодон башталды да. Эжем өз жазып баштады да. Анан негизи мен комбайн турган жер, ал байкемдин жери, ал үйү. Молдакан Эсен Сойбековичтин жери да, ана комбайн техникалар, вагондор бүт байкемдики. Ал келип алып, мен келинчеме келип алып айтыптыр, мен комбайн үлүшүм, комбайндыкы меники, бир вагонну сатыптыр деп, ал бүт калп да. Ал негизи байкем бүт чогулткан да. Анан байкем чогултуп, анан өзүм 15 сотугум бар, ал өзүнүн 15 сотум бар, бирок атам намына жазылып калган да. Атам паспорт жок болуп калып, анан атамды ооруп, анан 6 айдын ичинде кайтыш болуп кеткен. Анан эметип, ошо кой мен откозуна жазып бер десем, жок, мен аны саттыртам деп эметип атат да. Молдаканов талантча. Саттыртам, мен бөлүтөм депчи, ал атанын намына жазылып калган да. Мага өзүмө эметип алгам да, жасылап алгам да. Анан кандай десем, баардыгын жалган баардыгын калп болуп атат да. Вагонду сатып берген. Вагон сатып берген деп жалган. Ошо анан атам билчетин, атам бакпаган эме болуп атат да, атам бакпай, атамды кубалап атамдычы, анан отонку үйгө байкемдин үйүнө мен жашачумун. Эжем да жашачы, ким жээни да Ислам да жашачы, ошо Ислам экөөбүз бактык. Багып эметип, анан ооруп эметкен алдынча кайтыш болгондон бүт байкем бүт көтөрдү да. Эмен мартен сөөктү көтөрдү байкемче. Ашын берди. 40 ашым болсо, эжем, байкем болуп чогулттук. Атам Молдакан талант деген бир да тыйын чыгарган жок. Анан калпир эле атамдын үйү менин үйүм деп жүрөт да азырча. Анан Конституцияда жок экен. эме менен келгенде аябай ачууландым мен тач. Үйгө чейин келип, бүт эжеме да барыптыр, видеого да тартып, байкеме да барыптыр тарттырып. Анан мен жумушта болчумун. Анан жумуш кезинде, жок кезинде келинчеме бүт ошону айтыптыр да, комбайн, вагонду сатып жүрүп, анан депчи. Вагон аныкы эмес. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен кечээки чыккан видеодон бери өзүм давление болуп, нерв читетип уктай элекмин мен дагы мына.
Бүгүн мына чындык биякта деп бир туугандар чогулуп келип отурабыз. Мен ушул үй бүлөнүн келини болом, эң улуу келини болом. Атым Тазабекова Зинат Таштанбековна. Ушу мен келгенде эле кайнатам инсулт алып ооруган экен, бир жак бутун сүйрөп, араң басчы да. Анан ошо мен келгенде ошо ортоңку үйдө жана техникалар турган үйдө жашачыбыз. Мен, жолдошум Эсен, кайнем Тилек, кайнежем Венера, баласы Исламбек болуп чогуу жашачыбыз. Анан ушу талант келе берчи кайра эле, анан митпейсиң, тинтпейсиң, мага акча бербейсиң деп эле. Кайнатамдын да ушу жыгылып, кайра повторный инсульт алып жыгылганына ушу талант кайным себепкер болду. Анан бир күнү эле ошентип жыгылып калыптыр, кайнатам ооруп. Анын баары мына тастыктап биякта кайнежем менен кайнелерим айтып отурат. Баардыгы чындык. Мен күбө далил катары далилдеп бере алам. Ошол урматтуу элим, чындык бул жакта. Чындыгында баардыгыбызды нервибизди жеп, баарыбызга кол көтөрүп, баарыбызды кайнатам үйүнө жолотпой кубалап, мубагында мага да кол көтөргөн, жолдошум Эсенге да кол көтөргөн талант. Анын баарына чыдап, милицияга берели деп, кой деп чыдап, элге уят болобуз, кой деп чыдаганбыз. Эми мына уже чыдамдын да чегине жеткирди да бул талант өзүчү. Үйдү мына баарын талашкан ушул өзүчү баарын. Чындыгында мына мен өзүм мына Кудай турат, үстүмдө Кудайды көрүп турат. Кайнатам ошо ооруп жатканда эле каршы болгон. Мен бул үйүмдү талантка калтырбаймын. Кайнежем баласы Исламбекке каттатып берем деди. Анан Исламбек каршы чыкты. Таята албай эле коеюнчу, талант балаңыз кулак мем жеп, өмүр бою ызылдап кулак мем жейт, нервымды жейт, албайм деди. Андан кийин бул талант Тилек кайныма каттатып берем деди. Анда Тилегиме каттатып берем үйдү деди. Тилек да отказ кылды. Ой, ата албайм үйүңдү. Талант нервымды жейт, өмүр бою нервим жок, кулак мем жейт, аның кыйкырып кечке кулак мем жейт деп. Бул өзү талант өзү ушундай кыйкырчакта, кыйкырып эле нервди жеп, мени да чачтан алып убагында сүйрөп кол көтөргөн. Эсенге кол көтөргөндөн Эсен жаңы ошо өтүн алдырып операция болгон убакыт болчу. Ортосуна түшө калбайм, койкуйт Эсенди катуураак эметсе операция болгон жер ачылып кетпесин деп ортого түшө калса, мени чачтан сүйрөп сабаган мени өкүртө. Союлду көтөрө чуркап чаап. Мен ыза болуп ошондо да сотко берем десем, кайнежем менен күйөөм кой деп койгон, коем элге уят болуп жүрөбүзбү? Сабыр кыл дем, мен үчүн кечир деп жолдошум токтотуруп койгон. Баардыгына ушул талант себепкер. Бул бир сом таппайт, көчөдө эле жүрөт. Ага окшогон балдар эмне кылып атат? Үй мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, үй заңгыраган үй, 5 комнат кайнатам үйү. Ичин мына тартпай калыптырсыздар. Ичин биз тарткан убак бар болчу видео. Ичинин баары бардак, эч бир ремонт жок. Деле бир кайненемден жазалган төшөктөр бар болчу. Кайнежем төшөктөрүн да алган жок ал жакта. Бүт төшөктөрдүн баары ошол жакта болчу, жаңы. Анын баары шумдук дейт, аптырап аты кетип. Мына эшигин алдында эле огородун көрдүңүздөр, бүт чөп басып бардак болуп жатат. Же бир жерде иштебесе, акча таппаса, анан дагы мага айтып коет, дагы Lexus алган атышат деп. Мен Lexustу машинаны мен өзүм менетим менен алып атам. Таланттан бир сом алган жокмун. Жети күйөөмдү Эсендин же участок саттырып, же комбайн саттырып алып аттырмын. Өзүмдүн чисто ак эмгегим менен иштеп алып атам мен аны. Бисмилла, урматтуу кыргыз элим. Ошо биз кайрылуу жасап атабыз. Кечеги видео тууралуу жооп жазалы деп чечтик. Чындыгында биз баягы ал үй, жанагы айтып аткан үй, бул Таята Молдоканов Союзбек Таятамдын үйү. Ошол үйдү биз керек болсо баягы дин шарияттын жолу менен айта турган болсок дагы баягы мойнуна баягы жүк болуп кетпесин деп атабыз да. Кудай алдына барганда дагы баягы бир туугандардын акысы мойнуна илинип кетип калбасын деген ой менен туура чечим кылып, баягы бир туугандар бөлүнсүн деген чечимге келгенбиз. Бөлүнсүн деп чечимге келгенбиз. Эми ошол сот процессте иш каралып атат. Эми ошол сот боюнча иш чечилет. Ошо мен дагы айтар элем, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз дагы жалпы ушу мен үй бүлөм атынан сизге кайрылат элем. Ушуну кайнатам үйүн туура чечим менен ушу 5 бир тууганга бөлүп берүүңүздү суранат элем, өзүңүздүн көзөмөлүңүз менен. Бул талант кайным ушуга өзү бизди түрттү, баарыбызга кол көтөрүп, сабап, мына кайнсиңдим менен колун сындырып, мурдун сындырып, бутун сындырып, табарсыгы жарылгыча сабап, анын больницага жатып лечение кылган бүт ушу кайнежем көтөрдү. Талант өзү ооруп жүргөндө да кайнежем далай лечениясын кылып берди, Эсен экөө. Көрнөсүн көрнө, көмөсүн көмө кылып.
Сизден суранабыз, Садыр Нуркожеевич, өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып, ушул кайнатамдын үйүн 5 бир тонга бөлүп бериңизди өтүнөт элем. Мен Моллакан Тилек, Моллакан Талант менин участогумда талашып, ошол талант мен участогума эмет берсин, кол коюп берсин, ошо талашып эметипчи, ошо отказ берсин да, отказной берсин, талашпасын. Ошо менте үй жайлуу болуп, бала чакам бар эми үй жайлуу салып, менте өзүнчө бөлүнөм, байкемдин үйүнө жашай бербейчи. Байкемдин баласы чоңоюп калды. Эми 5 жылдан 4 жылдан үйрөнүп калса, мен кайка чыгам, ошол эме талант откосуна жазып берсин да. Мен участогуманча. Өзүмө эмете алайын, каттатып, атамдын намына болуп калган, өзүмө каттатып эмете алайын.